Саңсарай этнографиялык коругу Баткен шаарынын Базарбаш кварталында жайгашкан. Бул аймактагы аска беттеринен өткөн кылымга таандык ташка чегилген сүрөттөрдү кезиктирүүгө болот. Жергиликтүү окумуштуулардын айтымында бул аймакта кайсы бир доордо кыргыздар жашаган. Башка элдердики эмес, бул жердеги сүрөттөр ошол ташка жазылган сүрөттөрдүн бүтүн бардыгы кыргыздардын жашоо образын чагылдырып турат. Мергенчилик, башка бир керуенчилик дегендей. Мына ушулардан улам биз ушул жерде кыргыздардын жашап тургандыгы, ошо түптүү кыргыздын жери экендиги, ошол жерде ушул сүрөттөрдүн өзүнөн эле мына ошолорду дал катары келтирип келебиз да. Ташка чегилип тартылган сүрөттө байыркы кыргыз элинин жашоо турмушу чагылдырылган. Тоо текелеринин, мергенчилердин элесин берген сүрөттөр жашап өткөн элдердин аңчылык кылып күн кечиргендигинен кабар берет. Бирок бул жердеги элдердин жашоосу кайсы бир доорго таандык экени алигиче адистер тарабынан иликтенбей келүүдө. Бул сүрөттөр биздин кыргыз окумуштууларыны келгиле, тапкыла, иликтеп бергиле, биздинки экенибизди айтып бергиле деп суранып жаткан сүрөттөр да. Али ушул күнгө чейин окумуштуулардын колу тиелек жерлер бар. Аска бетине түшүрүлгөн кыргыздардын жашоо образын чагылдырган петроглифтерди жергиликтүү тарыхчы Гыламиддин Абдрахманов кыргыздардын таш паспорту деп атап жүрөт экен. Анткени тоо текелердин, мергенчилердин чиймелери байыркы кыргыздарга таандык. Мындан сырткары тартылган сүрөттөрдүн арасында ислам дини пайда болгондон кийинки фарс тилиндеги жазуулар да бар. Себеби бизде кээ бир учурларда муну Тажикстан менен башка мамлекеттер менен тургандыктан биздин Баткендин чөлкөмүндө кээ бир көп аттар, топомдукалык аттар фарсы тилинде айтылгандыктан мына жерде ультра саясатчы кошуналарыбыз мына тажикча аталып атат, биздин жер дегенге окшогондагы окуялар көп болгон. Ошондуктан кээ бир жерлерди өзгөрттү, биз болсо бул жерди өзгөртпөй койдук. Саңсарай этнографиялык коругу тарыхый жер болгондуктан мезгилинде Уркыя кинофильми да дал ушул жерде тартылган. Кинода катышкан кыргыз эл артисти Муратбек Рыскулов кай бир түгө бара жаткан доордун образын бул дарактарга чүрпөндүлөрдү байлап чагылдырган. Ал эми жергиликтүү тарыхчылардын айтымында бул коруктагы толгон токой ташка чегерилген сүрөттөр окумуштуулар тарабынан изилденбей бүгүнкү күнгө чейин көмүскөдө калууда. Камчыбек Ходжаев, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен шаары.